Кыш мезгилинде учурап калуучу авариялык жагдайларды алдын алыш үчүн адистер энергияны үнөмдөөчү технологияларга өзгөчө көңүл бурушат. Алар энергиянын жоготууларын басымдуу бөлүгүн төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берген изоляцияланган материалдарды колдонуу жана жөнгө салуучу приборлорду орнотуу. 2020 жылга мерчемделген реконструкция иштеринин алкагында түндүк электр ишканасы Бишкек шаарынын Ак Босого конушунда өзүн өзү кармап туруучу изоляцияланган зымдарды колдонуу менен 0,4 киловольт аба электр чуалгыларын реконструкциялоо иштерин алып барууда. Анткени өзүн өзү кармап туруучу изоляцияланган зымдар жеңил болуп, кардын жабышып тоңуп калуусуна туруктуу жана катуу шамалдын тирөөшкө болгон таасирин төмөндөтөт. Ал жерде азыр электр чуалгыларды алмаштырып атабыз. Мурунку эски зымдардын баарын алмаштырып, азыр сип кабель деген алмаштырып атабыз. Мурунку эски зымдардын баары жаан жаганда, кар жаганда туруп замка этип, шамал болгондо замка этип, үйлөр өчө берчи, трансформатор күйө берчи. Азыр ошону жаңы жабдуулар менен эме кылып атабыз. Сапаты где-то 25 жыл. Ошол үйлөргө жакшы эле болуп атат. Мурунку элдин көйгөйү кичине ачырып келатат. Буюрса жакшы эле. Свет жагын ошону камсыз кылып атабыз. Жаңы чуалгыларды тартып, реконструкциялоо ишин күчөтүп, жаңы технологиялар колдонулбаса, электр камсыздоонун ишенимдүүлүгү жогорулабайт. Себеби кышкысын көп учурда авариялык өчүрүүлөргө кардын көп жаашы же катуу шамал сыяктуу табигый кубулуштар себеп болот. Мурда бизде кар түшкөндө, калың түшкөндө биздин светтер вообще баягыдай үзүлүп мантип турганда, баягыдай неме аварийный абалда турганда, кээ бирде өчүп калат эди, бир күн, эки күн свет жок болуп калат эди. Азыр столба койдуруп, тогу жакшы тартылып келип калды. Жыргап калабыз деген ойдобуз. Наныбызды кеңири пышырып, тамак ашыбызды пышырып, балдардагы кеңири колдонуп. Жыл башынан тарта дал ушундай өзүн өзү кармап туруучу изоляцияланган зымдар 419 чакырым реконструкцияланды. Натыйжада авариялык өчүрүүлөр былтыркы жылга салыштырмалуу 72 өчүрүүгө төмөндөгөн. Айта кетсек, түндүк электр ишканасы оңдоо иштери жана тийиштүү материалдарды сатып алууну өз эсебинен жүргүзөт. Быйылкы кыш мезгилине карата аба чуалгылары гана эмес, жалпы эле электр жабдууларды оңдоо боюнча иштер өз маалында аткарылууда. Оңдоо жумуштары март айынан октябрь айына чейин пландаштырылат. Бүгүнкү күндө биз пландоо көрсөтмөлөрдүн баарын толук аткардык. Мисалы айтсак, бүгүнкү күндө 35 киловольттук көмөк жабдуунун 39-у оңдоо жумушунан өткөрүлдү. Планда 39 болчу, 100% аткарылдык. 1360 киловольттук трансформатор көмөк жабдуунун оңдоо жумуштары бүттү. Жогорку чыңалуудагы линияны алсак, 35 киловольттук линия 35 киловольт 203 километр оңдоо жумушу аяктады. Бүгүнкү күндө ошол менен биз кышка даярдык, ийгиликтүү даярбыз деп турабыз. Ал ортодо электр энергиясын колдонуу кескин жогорулады. Ар бир аймактык энергетикалык компанияларга күз-кыш мезгили үчүн электр энергиясын колдонуу лимиттери бекитилген. Иликтөөлөргө ылайык 5 октябрдан тарта электр энергиясын колдонуу кескин жогорулап, чектен ашып кеткенин көрсөткөн. Мындай өсүштүн айынан Токтогул суу сактагычынан кошумча суу кое берүүгө туура келет. Ансыз дагы дарыялардан агып кирген суунун көлөмү аз болуп турган кезде мындай жагдай жакшы көрүнүш эмес. Бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу Кыргызстан боюнча потребление аябай өскөн. Өткөн суткада потреблениябыз 65 миллион 600 миң киловатт саат болуп атат. Былтыркыга салыштырмасак, былтыр болгон 54 миллион 400 миң киловатт саат болгон. Бул деген почти 11 миллионго көп болуп атат. Мындай жагдайдан улам айрым конуштарда трансформаторлордун кубаттуулугу жетпей свет өчүп калууда. Аламүдүн районунун Маевка айыл өкмөтүнө караштуу МТФ-2 айылында мындай көрүнүш жыл сайын кайталанат. Айылда суу мунарадан алынгандыктан свет өчөрү менен тургундар суусуз калат. Бизде ушундай жылыга эле кышкысын эле ушинтип эле свет өчөт же слабый машинебиз тартпайт. Мына машина стиральный машина айлантпай калат, сыкпай калат. Муну трансформатор менен, стабилизатор менен иштетем. Муну менен дагы улам тогун чоңойтуп турбасам сыкпайт да, эме кылбай да калат да. Суусун да төгө албай калат. Ушу кышкысын такай эле ушинтип эле эмебиз да. Жайылата өчөт, эмне өчүп атат десек эле ремонт кышка камдап атабыз дейт. Кыш келгенде эле баягы өчкөн. Кышкысын му кухняда жалаң эле бытовой сток менен иштеген эмелер болгон үчүн окаттар. Нан такыр эле бышпайт. Муну колдонбой деле калам кышкысын. Стабилизаторга саям да мынакей.
Нан бушарда буга саям. Микроволновка иштетерде да стабилизаторга. Холодильник дыңылдай эле калат, тоңдура албай. Күйүп кетпесин деп муну да буга сайып коем. Чайнектен чай кайнатып ичебиз, сайып коюп. Ошо такыр эле ток бизде кышкысын такай эле токтун эмеси да, свет. Бир өчөт, бир күйөт. Кар жаап, көчөккө карда көрдүңөр бат эле. Баягы биздики биринчи өчтү. Бүт кошуна айлыбыз акбата, ал шаарга караган үчүнбү өчпөйт, эмне болсо дагы. Ушул эле биздин МТФ такай өчүп турат. Мисалы көчө 2 жолу өчтү. Түн ичинде да өчкөн, күндүз 3-4 өчүп, 3:30 өчтү. Түн ичинде күйдө ошо примерно канчаларда да бир 8-9 күйдү го. Ремонт дейт. Чалсак ремонт дейт. Күн сайын жетти, 2-3 күндө бир жумада бир жолу өчөт. От чаккан үчүн ушул үйлөрүбүз жылуудан ток менен болсо такыр эле 2 күн биринде сөтөсө жылыбай эле муздак болуп отурмак экен. Квартиранттар кандай жашап атат билбейм, көп эле ток менен да. Биздин үйлөр көмүр жагып эметкен үчүн жылуу. Жагдайдын себебин билүү максатында тиешелүү тараптарга кайрылганыбызда дал ушул аймакта электр энергиясы менен камсыздоочу Ала Мүдүн адистери келип текшерип көрүштү. Чындыгында айылдын чок ортосунда жайгашкан жалгыз трансформатордун кубаттуулугу 2 эсе аз болуп чыкты. Тургундар менен жолугушкан энергетиктер айылдагы ар бир үйдү кыдырып чыгып, көбү электр энергияны үнөмдөп, көмүр жагып жатышканын көрүштү. Бул жерде маселе бар. Бүгүнкү күндө эмесин менен лабораторияны чакырып туруп, асыл текшерип көрүп туруп, анан кийин кубаттуулугун көбөйтүп беребиз бул жерде. Азыраак экен, кубаттуулугу чогуураак болгон трансформатор коюп беребиз. Проблеманы көрдүк эмесин менен. Эми кышта ушундай азаят эмесин. Элдин баары үйдү жылытат. Эл көп эмесин менен. Жаңы конуштардын бардыгы ушул жерде жайгашкан эмесин менен. 30 км линия эмесин менен. Анын баарын карап, бул маселени азыр чечкени тез арада эметебиз. 1-2 күндө кубаттуулугун көбөйтүп беребиз. Жыл сайын кышында светке зар болгон МТФ-2 айылынын тургундары тиешелүү тараптар убадасын аткарса, быйыл жаңы жылды жарык үйдө тособуз деп үмүттөнүп жатышат. Анткени каатчылыкка карабай быйыл өкмөт тарабынан кандай болгон күндө дагы кыш мезгилинде электр энергиясы жана жылуулук үзгүлтүксүз берилиши керектиги айтылып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кыш мезгилинен өтүү маселесин үзгүлтүксүз көзөмөлдөө тапшырмасы берилди. Руководителям Нацэнергохолдинга, председателю Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. 2020 жыл оор болгонун баарыбыз түшүнүп турабыз. Акыркы окуялар республикалык бюджетти оңдоп түзөө зарылчылыгына алып келди. Жылытуу мезгилин өткөрүү боюнча чыгымдарды каржылоо 90% аткарылды. Каражаттын калган бөлүгү ушул жылдын аягына чейин план боюнча которулат. Демек каржылоонун жетишсиздиги жөнүндө маалымат орунсуз. Учурда бизден бир гана нерсе талап кылынат: кыш мезгилин кыйналбай өткөрүү. Калк өкмөт кышка даяр экендигин так түшүнүшү керек. Биз азыр Бишкек шаарынын түштүк батыш тарабындагы Аларча көмөк чордондо турабыз. Мындай көмөк чордондордон жалпы республика боюнча 200гө жакын. Анын бардыгы быйылкы күзгү жана кышкы мезгилге толук ремонттон өтүп даяр болду. Ал эми учурда бардык республика боюнча электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздап жатат. Компания 7500 километрден ашык аба чубалгыны эксплуатациялайт. Быйыл 400 километрге жакын аба чубалгы капиталдык оңдоолордон өттү. Биздин аба чубалгылар баягы бийик тоолуу аймактардан өтөт, ашуулардан. Ошондуктан кыш мезгилинде аябай мындай мамиле кылабыз да, ошолорду жакшы оңдоп караганга. Бүт ошо 7500 километр линиялар бүт областтарда жайгашкан, бүт областтарды ошол линиялар аркылуу электр энергия менен камсыздайбыз. Анткени менен Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан эң чоң суу булактарына ээ. Демек республиканын энергетика тармагынын потенциалы өзгөчө жогору. Кыргызстандын суу ресурстары жетиштүү, энергетикалык объектилерди курууга шарты, артыкчылыктар аябай көп. Ири дарыяларга ондогон чоң, кичине ГЭСтерди курууга болот. Азырынча ал мүмкүнчүлүктүн 1/10 гана пайдаланылып жатканы айтылып келет. Учурда күчтүн бардыгы тармакты жаңыртууга, аны жөн гана ишке жарактуу эмес, алдыңкы тармак кылууга жумшалып жатат. Негизинен өлкөнүн энергетика тармагы экономикалык өсүштүн локомотиви боло алат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.